Сырдыбаева Айзада Саякбаевна Ысык-Көл областык Токтогул Сатылганов атындагы мектеп-лицей интернатынын информатика мугалими болуп эмгектенем. Мугалимдик кесипти ушу окуучулук кезимден бери тандап калдым деп ойлойм да. Анткени ошол кезде мага сабак берген ушул өзүм ушу мектеп-лицейде окугам. Ошол кезде мугалимдер мага аябай ушул кесипти тандоого шыктандырды да. Анткени ушунчалык ошол кезде мугалимдер абдан көп маалыматка ээ эле да. Анан сабактардын ар бир этабында ушундай кызыктуу маалыматтар менен айтып, энциклопедиядай болуп маалымат берип турчу да. Бул Educational Technology бул ушу 2020-жылы аябай мындай өнүгүүгө карай чоң талчок жасады деп ойлойм да. Анткени ушу дүйнө жүзүндөгү болжол менен 1,5 миллиардтай студент, окуучулар онлайн сабак өтүүгө мажбур болушту да. Анан өтө маанилүү. Бул долбоорго эң биринчи эле ушу Facebook баракчасынан, ушу Ilimbox'тун аккаунтунан көрүп калдым, кулактандырууну. Андан кийин эле ушу мектебибиздеги WhatsApp группага келип калды, анкетасы, формасы. Ошону толтуруу менен кошулуп калдым. Бул санариптик тажрыйба менин кесибим менен түздөн-түз байланыштуу. Анан мен ушу как информатик катары дайыма өсүп өнүгүп турушум керек да. Мындай абдан көп программалар, абдан көп платформалар чыгып атат. Аларды иштеп чыгып, колдонгонду үйрөнүп турушум керек да. Анан бул окууда да абдан көп жаңы программаларды үйрөндүм, абдан көп билимдерге ээ болдум деп айта алам. Эң биринчиден мындай ачыгын айтканда, эң биринчиден ушу пандемия болуп, баарыңар карантинге кеттиңер дегенде мен ушунчалык информатик болсом дагы аябай туман болдум да. Кантип берет, кантип кылат деп, анткени мындай айтканда Zoom программасын деле мындай колдонуп деле көргөн эмеспиз да. Анан аябай изденгенге туура келди. Күнү түнү ушу интернетти карап, кантип үйрөнөт, атайын видео сабактарды көрүп, ушундай бир кыйынчылыктарга туш келдим. Бирок баарын жеңүүгө туура жеңсе болот экен. Изденүүнүн артынанчы. Бирок ушу пандемия учурунда бизде мугалимдерди аябай көп тажрыйбага ээ кылды да. Ушу мен үчүн чоң бир мотивация ушу Кыргыз Республикасынын билим берүүсүн санариптештирүү, кыргыз тилинде видео сабактарды даярдоо мен үчүн аябай ошого салым кошуп жатканы мен үчүн аябай чоң мотивация да. Эми ар бир ишибизге сыймыктанат болушубуз керек. Бирок иштей турчу дагы көп нерсе бар, көп пландар да бар да. Азыр окуучулар эмес, чоңдор дагы баягы маалыматты тез алганга көнүп калбадыкпы, тез алып, анан каалаган убакта кайсы жерде болбосун маалыматка түз жеткенге да көнбөдүкпү. Анан окуучулар да эле ошондой да. Алар да эле мынтип библиотекаларга барып, убакыттарын кетиргиси келбейт. Анан бул ушу санариптик сабактар, онлайн сабактар аябай эле ыңгайлуу болду да балдар үчүнчү. Убактын кетирбейт, түздөн-түз эле кирип иштешет. Анан эми кандай сабактар? Мисалы, информатика боюнча сабактар аябай азыркы заманга туура келген сабактар. Азыркы тема, актуальный материалдары камтылган, интерактивдүү оюндар бар. Эми абдан көп дистанттык куралдар абдан көп. Мисалы, бирок ошонун баарын баягы сабакта чени менен колдонуш керек деп ойлойм да. Анткени баарын колдонгондо дагы баланын башын отуп коюшу мүмкүн да. Анан эми азыркы учурда эгерде Zoom'ду колдонсо болот. Эми өзүнүн деле баягы эмесине да табитине жараша дагы болот го дейм. Meet программасын колдонсок болот. Эгерде бир сабакта жыйынтыктайм десе, бир Kahoot платформасын колдонсок болот. Padlet, Quizlet эми абдан көп да. Анан сөзсүз түрдө бул Ilimbox'ту да колдонуш керек да. Бул Ilimbox'та баардыгы камтылган. Мен азыр айтып атканын баардыгы ушул Ilimbox'тун сабактарында камтылган. Информатика сабагы боюнча прям баардыгы бар да. Эми ушул Ilimbox'та жасаган сабактарыбыздын баардыгы Кыргыз Республикасынын Билим министрлиги тарабынан даярдалган видеолор негизинде түзүлдү. Андан тышкары календарный план, четкий календарный пландын негизинде даярдалды. Анан былтыр 1-2-3 жыл болду бизге жаңы информатикадан жаңы китеп иштелип чыккан. Ошол китептин негизинде түзүлдү да. Ушул китептин авторлору дагы ушул видео сабактарды даярдоого абдан чоң көмөк көрсөтүшүптүр. Абдан кызыктуу сонун сабактар. Сонунда китеп.
ошо жанакы 20 мүнөттүк видеону 3-4 бөлүккө бөлүндү, сабактын этаптарына карата бөлүндү да. Сөзсүз түрдө эң башында интерактивдүү оюндар өзүнчө бөлүндү. Ошого кошумча интерактивдүү оюндар да кошулду. Анан жаңы тема өзү кетип атты. Сөзсүз түрдө тесттер болуп атты, бышыктоочу тесттер. Анан эми өзүңүздөр кирип көргүлө, абдан кызыктуу даярдалды. Урматтуу окуучулар дейт элем да, менин бир жашоомдо бир чоң девизим бар. Мен өзүм окуучуларыма да айтып жүрөм. Билим гана адамды эркин, бийик кылат да. Ошон үчүн эч качан билим алгандан талыкпагыла. Ушул силерге абдан чоң мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Ушул сайтка кирип, Илимбокстун сайтына кирип, ар бир предметтер видеосу менен, тесттер менен, интерактивдүү оюндар менен түзүлгөн сабактарды кирип, дайыма билим алгыла деп айтат элем да. Биздин ошо группабызда физика мугалими Чолпон эже, биология мугалими Динара эже, анан мен болдум. Ошо бизде ментор Айгерим кызыбыз карап турду, жетектеп турду ишибизди. Бардыгы чебер деп айтам да. Өтө жоопкерчиликтүү мугалимдер болду. Айгерим дагы өзү ишин жакшы билген ментор болду да. Өзүмдүн предметимдин сабак мугалим катары дагы сабактарын түздүм, андан тышкары мейкер да болдум да. Анан командада иштеген абдан жакты. Кыргызстан боюнча бардык информатик мугалимдерге айткым келет. Билесиздер, биз буга чейин абдан информатикадан кыйналчубуз да. Ар кандай материалды ар кандай булактардан алып кыйналчубуз. Бул жерде бардыгы бир болду. Бул Илимбокс сайтында информатика сабактары бардыгы эме болду да. Китеп менен да туура келет, календардык план менен да туура келет, видео сабактар менен да туура келет да. Аябай азыр информатик мугалимдерге абдан жеңилдик эле болуп калды деп ойлойм да. Кандай десем, кеңешим бул сайтка киргиле, окугула, тесттерин иштеп көргүлө, бардыгы жогорку деңгээлде даярдалды деп айта алам. Өзүнчө бир ыраазычылык дагы айтып коеюн, ушу менеджери Жазгүлгө дагы ыраазычылык айтып коеюн. Өтө жаш болсо дагы өтө мындай креативный, инициативный кыз экен. Азаматсың деп айтсам болот да. Мен өзүмдүн предметим боюнча айткым келет да. Информатикадан бул жерге 8-чи жана 9-чу класстыкка кирип калды да. Анан ушу келечекте, жакынкы келечекте ойлойм да, 6-чы класстан баштап 10-чу класска чейин бар толук кирсе деген бир жакшы бир оюм бар. Анан келечеги кең. Мындай сайт Кыргызстанда жок эсе. Биз анткени баягы интернеттен карап, маалыматтарды карап турабыз. Анан эми келечеги кең. Эми өсүп өңгүлө деп айтам да дагы.